Шуша шаарында 24-25 ноябрында Азербайжан өлкөсүнүн лидери Гейдар Алиевдин 100 жылдыгына карата уюштурулган түрк дүйнөсүнүн архитекторлорунун симпозиуму болуп өттү. Бул симпозиумга Азербайжандын чакыруусу менен Кыргыз Республикасынан 3 архитектор жана 1 тарыхчы барып катышып келдик. Симпозиумдун максаты эстелик имараттарды коргоо, сактоо, ошол темасында талкуулар болуп өттү. Түрк маданияты жана мурастары эл аралык фонду тарабынан уюштурулган жана ошондой эле Шуша мамлекеттик коргоо тарабынан уюштурулган иш-чарада Кыргыз Республикасынан, Өзбекстандан, Казакстандан, Азербайжандан жана ошондой эле Венгрия, Италиядан 60тан ашык архитекторлор катышып келишти. Симпозиумдун максаты тарыхый чөйрөнү жакшыртуу, тарыхый эстеликтерди сактоо жаатындагы түрк дүйнөсүнүн архитекторлорунун тажрыйбасын изилдөө болуп эсептелинди. Симпозиумдун биринчи күнүндө Азербайжандын аймагынын сакталышы боюнча күрөштө курман болгондорду эскерүү жана ошондой эле Шуша шаарынын тарыхы жана архитектурасы боюнча атайын даярдалган видео роликтерди көрсөтүү менен симпозиум ачылды. Симпозиум эки бөлүктөн турду. 2 күнгө созулган талкуудан экинчи бөлүгүндө эстеликтерди коргоо, сактоо, реконструкциялоо иштери боюнча бөлүгүндө мен өзүмдүн докладымды жана презентациямды көргөздүм. Презентацияда Бишкек шаарындагы эстеликтерди коргоо, эстеликтерди изилдөө, ошондой эле Бишкек шаарынын тарыхы боюнча маалымат бердим. Андан сырткары коргоо картасы боюнча эстеликтердин корголушу жөнүндө, андан сырткары 2022 жылы өзүбүз тарабынан түзүлгөн интерактивдүү картаны көргөзүп презентация кылдым. Симпозиумдун талаптарына жооп берген докладдардын архитекторлорун чогултуп, тегерек устол уюштурушту. Ал тегерек устолдо Шуша шаарынын калыбына келтирүү иштери боюнча ар бирибиз сунуштарды берүүнү талап кылышты. Ар бир архитектор Шуша шаарынын реконструкциясы боюнча өздөрүнүн сунушун беришти. Симпозиумдун аягында уюштуруучулар ыраазычылыгын билдиришти жана ошондой эле ушул симпозиумдун Шуша шаарын калыбына келтирүүдө ошондой эле түрк дүйнөсү архитектура, эстелик, маданият эстеликтерин коргоодо чоң ролун ойноорун эске салып, ыраазычылыктарын билдиришти. Андан сырткары бул симпозиум жеке өзүм үчүн жана жаш архитекторлор үчүн тарыхый мурастарды коргоодо чоң тажрыйба алууга бизге мүмкүнчүлүк берди.